Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Негизинен ток-шоу программасы сиздердин назарыңыздарда. Өзүңүздөр билгендей, бул программабызда дайыма араптанын жума күндөрү карапайым элдин жашоосундагы социалдык көрүнүштөр, ал жерде болуп жаткан чыр-чатакка айланган ар түрдүү талаш тартыштуу маселелер жана башка ушул социалдык көйгөйлөргө байланыштуу бир топ маселелердин түйүнүн чечкенге аракет кылып келебиз. Муну менен катар бүгүн дагы ушул карапайым элдин жашоосунда, тынч жашоосунда жүрүп жаткан айрым бир көйгөйлөргө токтолмокчубуз. Ломбард деп аталган финансылык жеке уюмдардын күч колдонуп же болбосо алдамчылык менен бүгүнкү күндө карапайым элди ыйлатып жаткан маселеге токтолобуз. Укук коргоо органдары, анын ичинде ошол арыздануучулар бүгүнкү программабызда катышып жатат. Эсиңиздерде болсо, мындан мурдараак эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ушул ломбарддардын жеке финансылык уюмдардын иш алып баруусу, алардын бүгүнкү күндө карапайым элди ыйлатып жаткандыгы, үстөк пайыздарын жогору коюп алып алдап жаткандыгы тууралуу кайрылуу жасаган. Мына ушул кайрылууну угуп алып туруп, анан программабызды улайлы. Көптөгөн жылдардан бери эч кандай бир чара колдоно албай же колдонгон чаралар эффективдүү болбой келе жаткан тармак бул ушул жөнөкөй адамдарга берилип аткан акча насыяларынын проценттеринин жогорулугу. Муну кимдер жасап атат? Муну мына ломбарддар, билесиздер. Ар бир шаарда, ар бир райондун борборлорунда, жерлерде ломбарддар көбөйүп кеткен. Ломбарддардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чачың тик турат. Ломбарддардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошол ломбарддан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп, аны дагы эзет. Ал өзүнүн проблемасын чечпестен кайра проблеманын үстүнө проблемага батып, өзүнүн үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Мына ушинтип проблеманын үстүнө проблема болуп, эл кыйналып атат. Мына ушул проблеманы чечишибиз керек. Бул ломбарддардын үстүнөн байыгандар кимдер? Баягы эле сүткорлор. Сүткорлор. Туура банк системасы бизде иштеш керек. Финансылык система иштеш керек. Бирок банк системасын бүгүнкү күндө Улуттук банктын коюп берген проценттик ставкаларынын негизинде 12-15% тегерегинде. Ну макул болсун 20% тегерегинде. Ал эми бул ломбарддарың болсо, мына мен 3-4 списогун алып келдим. Ломбарддарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде Улуттук банк лицензия берип атабы ошол ломбарддарга. Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен, кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%тен бийик ломбарддар процент койбош керек. 30%тен бийик кое турган ломбарддардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Мына ошолор боюнча маалыматтарды силер топтошуңар керек жерлерден. Мисалы, кээ бир ломбарддар, мына сотовый оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман Финанс, бывший Сомо дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард элдик капитал, бывший Сомо дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК АБН дейт. 104% менен берет экен. Мына бул эмне деген адамды элди тоноо деген. Ушуларды көздөн көз тонотуп коюп, каратып коюп, биз карап отурабыз. Андай болбош керек. Бул дагы улуттук коопсуздукка түздөн түз таасирин тийгизет. Себеби элдерибиз байыбаса, күндөн күнгө жакыр болуп кетип атса, жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилиги оңолбосо, демек улуттук коопсуздукка чоң таасирин жана өзүнүн зыянын тийгизет. Ошондуктан ушул маселе боюнча жумушту мындан ары алып баргыла. Бул бир эле Чүй облусунда эмес, бул бүткүл республикадагы бардык улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине арналат. Жергиликтүү бийлик органдарына, укук коргоо органдарына жана банковский системада иштеген ушу улуттук банктын
лицензия берген бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине арналат. Мындан ары 30%ден ашык процент менен акча берген ломбарддардын бардыгын лицензиясын кайтарып алып, жаап аларды. Жана алардын кожоюндарына мыйзамдын чегинде биз чара көрүшүбүз керек. Ошондо элибизге шарт түзүлөт. Ошондо элибиздин кайсыл бир деңгээлде тоноп аткан адамдар азаят. Ага дагы баш ийбестен, мыйзамга дагы баш ийбестен, дагы деле тонойбуз деген аракеттери болсо, анда биз дагы өтө каттуу жазаларды колдонобуз. Ушул маселени эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызга укук коргоо органдарын чакырдык. Бул жерде биздин бүгүнкү программабызда жооп бере турган органдар саналуу гана 3 органдан чакырдык элек: Жогорку сот, Башкы прокуратура жана Ички иштер министрлиги. Анан акыйкатчы институту бул дайыма калыс пикирин айтып, дайыма программаларыбызга катышып келишет. Бирок ушул жооптуу органдардан бирөөнү дагы келтире алган жокпуз. Азыр Ички иштер министрлигинин кызматкери келет деп турат, атайын ушул бөлүмдүн кызматкери. Бирок аны да күтөбүз. Башкы прокуратура болсо баш тартышты, келбейбиз деп. Жогорку сот таптакыр эле баш тартышты. Бул маселеге келгенде, бул биз азыр алдыда талкуулай турган теманын аягы деги эле эмне менен бүтөөрү жана карапайым элдин көйгөйү ким чечет деген маселе суробойдон калууда. Бирок азыр биз көйгөйдү бир баштан айттырып, анан акыйкатчы институтунун өкүлүнөн калыс пикирин угабыз. Кандай болот, мыйзамдык жактары кандай болот деген маселени талкуулайбыз. Ал арада бизде кызыктуу фактылар дагы бар. Аны дагы көрүп күбө болосуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Мен алгач эле ушул арыздануучулардын арасынан Алма Бүбү айымга сөз бергим келип атат. Кыскача бизге түшүндүрүп окуянын чоо жайын айтып берсеңиз. Эмне болду эле? 2021 жылы 5 ноябрда мага аябай срочно акча керек болгондуктан, мага бир жуманын ичинде акча керек болуп калды. Мен акчадан аябай кыйналгандыктан тиги эмелерге, өсүм тааныштарыма кайрылдым. Такай менден өстөрү товарын алып, эт алып жүргөн менин клиенттерим болчалар. Ошо клиенттерим келгенде мен айтып калдым, ушундай срочно мага тыйын керек эле деп. Эми мен кредитке коеюн десем, мага көп убакыт керек болуп, көп документтештириш керек болуп калды. Анан ошондуктан мен тиги кыздар келип айтып калышты да, эме деп, бизде тааныш бар, айтып көрөлүк деп. Анан айтып көргүлө десем, ушу бул ким, Темиркулов Касымды таап келишти мага, Адилет Бердибеков экөөнү. Ошо эки кыз, Курманалиева Гүлшайыр, Асел аттуу эки кыз таап келишти. Алар келип мага үйдү көрүштү, баарын көрүп, жакты үй аларга. Меники 4 комната, бүт ремонту менен. Ошол убакта ал үй бер жагы 90 миңдин үйү болчу, 90 миң доллардыкы. 90 миңди алар айтты, 90 миң кылабыз, бирок ошонун жарым баасын беребиз, макулсузбу деди. Айла жок, үйдүн документин коесуз деди. Макул, эми коеюн, бирок кийин силер бизге анан бербей койбойсуңарбы деп сурасак, жок, биз деген силердей эле эне атабыз бар. Биз деген коюп беребиз кайра эле ордуна. Только акча беребиз, процентин 7% менен беребиз деди. Биз айла жок, ар карадык, бери карадык, макул болдук. Мейли, анан кийин беребиз, өзүңөргө эле кайра өткөрүп беребиз деди. Бирок лицензиябыздын жоктугунан биз оформить этип алабыз деди. Аны ачык эле айтты, залогко койгонго. Ошону менен биз макул болдук. Алар 5 ноябрь 21 жылы келишти үйгө. Бизди ээрчитип алып, чогуу госрегистрге алып барышты. Госрегистрден залогдо эле коюп бердик. Алар аны ажерден койгондон кийин акчаны ажерден беришкен жок. Бизди ээрчитип алып, Мадина базарына апарышты. Ош жерден, азыр ойлосом, алардын нотариус экен да. Бирок купили продажаны ош жерден кол койдурушту. А жерден койдурганда мага нотариус койдурган жок. А жерден мага жана юриси Касымов Анар Бактиярович деген юриси койдурду. Акчаны дагы Касымды отургузуп туруп мага ошо ким берди? Касымов берди. Ошо юриси. Ошону менен алдык, кеттик, жүрдүк. Мен аларга айына 3150 доллардан процент төлөп турасың деди. Мен аларга 25 миңди төлөп койдум уже процентин. А жерден 4500 биздин Касым менен Адилет биздин тиги иштеп эме кылган эмгегибиз деп 10%тен кылып туруп, ош жерден 45 миң долларга 4,5 миң кармап алышты өстөрү. Мага 40 500 гана беришти.
башында ошондой кылган макул дегенбиз. 10%-ин өкө кармап алды. Ошентип договордун баарын кылып алып кеттик, баягы акчаны алдык, мен процентин төлөп жүрдүм. Баарын кылып Канча үстөгүнө канча пайыз? $25,000 төлөдүм. 25 канча пайыздан төлөп атасыз ошондо? Ошондо 7% менен төлөп аттым. 7% менен төлөп атасыз. 3.150-ден төлөп турдук айына. Анан кийин 4,5 миңди жанагынтип кармап калышкан, анан акчаны колго бергенде эле кармап калган 10% деп. Андан кийин тиги ошентип жүрсөк эле мен акчаны полный топтоп, мен бергенге даярданып турсам, алар айтып, мен билбейм. Биздин мага таап келгенде жана Гүлшайыр Курманалиева жана Асел деген кыздар. Бир күн эле ошо Асел деген Гүлшайыр Курманалиева айтты, эже, сиздин үйүңүз сот болуп атыптыр деп. Кандайча сот дедим. Менден процентин албаса, мага келишпесе, мен акчаны топтоп берейин деп атпаймынбы десем, жок, барсаңыз деди. Мен ошо Самат Ленинский сотко бардым. Барып билсем, уже 3 процесс өтүп кеттир. Мага повестка да беришкен жок, чакырган да жок, эчтеке да кылбай эле, бул Темиркулов Касым үйдөн чыкпай койду деп сотко берип салыптыр. Бирок мен 3 процесс өткүчө билген жокмун. Андан кийин 3 процессте мен бардым. Жалоба жаздым мен дагы кайра. Жазып, анан 1 процессине катышып калдым. Ленин районунун соту жана Абасовго. Абасов аларга чечти, населениеге тигилерге чечти. Тигилердин пайдасына чечти. Тигилердин пайдасына чечип койду. Мен ыйладым, сыктадым, айттым. Бирок баягы кагаз түрүндө тигилерде өтүп тургандан кийин өзүң коюп бердиң беле, коюп бергенсиң. Аны телиштирген жок. Эчтекени алып келген жок, даже бир свидетельди сурак кылган жок. Эч нерсе кылбай туруп эле бир эле процесске катыштым, келип эле аларга чечип койду. Тигилердин пайдасына чечип койду дегенибиз үйдү тиги тарап алсын деген маселе. Ошого чечип беришти. Болду, үйдүн ээси акчаны берген тарап деп. Үйдөн чыгарганга выселениеде чечип койду. Абасов чечти. Ошону менен мен кайра жалоба жазсам, мен жалобам Ормушевка түштү. Ормушев деген сот, Ленинский районунун соты дагы. Ага кирип сот болдук. Сот болгондо а жерден менга даже бир суроода бир эле берди. Андан кийин бизди сурап да койгон жок. Кол көтөрүп сурайлы дедик. Бу жерде эч бир мыйзамчылык, эч бир акыйкатчылык болгон жок чындыкта. Мен сотторго ошону айтам, нааразы элемин. Мына ошол жерден Ормушев айтты. Кол көтөрдүк. Эмне өзүң коюп бердиң беле? Коюп бердиң. Свидетелдер турат сурап кичине мындай телиштирүү деген болуш керек беле? Андай да болгон жок. А жерден Ормушев дагы ошол эле бир эле сот, бир эле процесс кылды дагы эле ушулардын эмесине чечип койду. Темиркуловго чечип койду. Ошону менен мен городко жалоба кылдым. Городко жеттик, городко бардык, ыйладык, сыктадык, баарын айтып бердик. А жерде эч нерсе бир дагы киши чакырылган жок. Болгону документальный эле карашты. Кол коюп берипсиң болду деди. А жерден Темиркулов даже бир да сотко катышкан жок, Касым. Канча убакыт өттү ошондон бери? Ошондон бери мына уже 1 жыл өттү да. 1 жыл өттү. Эч кандай жыйынтык жок. Эч жыйынтык жок. Сиз үйдө жашап атасызбы же чыгып бердиңиз беле? Жашап атам, уже мени 12-синде выселение деди. 12-синде да чыкпай калып калдым. Эми мына 30-уна чейин уже сот аткаруучулар келип атабы? Келип атат, уже келип мага выселение. Канча жолу сот аткаруучу келди? Канча жолу келди сизге? Мага бир эле жолу келди. Бир жолу келишти. Келип эмесин берип кетишти. Тиги акча берген тараптар менен экинчи тарап менен сиз жолугушуп атасызбы? Жолугушуп сот сайын кылышып, мына ошону бу жерден жанакы эмеге 15 күндүккө кайра биз жалоба заявление жазгандыгым үчүн тиги сотко өтүп, а жерден жана Осмонов деген сот бу жерде адилеттүүлүк кылып карап 15 күнгө камап берди. Бул Ленинский райондун соту Осмонов камап берди. Кылмыш иш козголду. Азыр камалып турабы? Азыр камакта. Кылмыш иш козголуп, аны 15 күндүккө Осмонов камады. Андан кийин кайра муну дагы эме кылышты, дагы алып келишти. Кайра бир айга Кайыпов Самат деген сот камап берди. Ушул жерден токтоп туралы. Биз программага катышпай турган, бизге келбей турган жана камакта деген жарандын адвокаты менен да байланышканга аракет кылганбыз. Телефон аркылуу ой пикирин укпай алабыз азыр. Мен өзүмдүн тергөө эмес, мен өзүмдүн чогулткан информациям боюнча имеет место быть мошенничество. Да, имеет место быть. Но кто в этом виноват, она это прекрасно знает. Ким менен бул связываться эткен, кимге кандай акчаларын берген, эмне үчүн бул акчаларын берген. Азыркы күндө анан калп эле баары бүткөндөн кийин жок, бул ломбард болчу деп. Ломбард болчу болсо деген мисалы үчүн эми нормально адекватный человек ишти башка бирөөгө өткөрүп берип атып, мисалы үчүн ошонун өзүнө барып процент төлөгөн болсо, ошого барып төлөйт да туурабы? Ага төлөбөйт. Ал акчаны эмнеге себепке
жибергенин дагы бул тергөөдөн она укрывает. Вот мне бы попроще было бы, конечно, если на русском это все объяснить. Она укрывает, для чего давала, для каких целей это давала, это в какой период был. То есть этот период был в тот момент, когда на ее дочку возбудили уголовное дело. Нет. То есть мы тоже прекрасно знаем, канча деген перекупщики машины есть, перекупщики недвижимости есть, андайлар толтура. Бул жерде бул иш боюнча мисалы үчүн соттун токтому бар. Мен ушуну барып уже Ленинский соттон до этого рассматривался иск о признании купли-продажи недействительным, поданный самой потерпевшей. Ал ошол жерден биринчиден соттолду атат, мен эч кандай акчаны алган эмесмин деп. Анан сотко далилдеп берип аткандан видеосун алып келгенден кийин башкача сүйлөп баштап атат, понимаете? У нее показания разнятся в любом случае. Эми деген ал если бул үйдү сатып туруп ал мошенниктерге берсе, анда ал мошенниктер акчасын кайрып бериш керек. И чтобы следственные органы ей помочь, они должны целенаправленно, объективно, знаете, с выяснением всех обстоятельств дела, нужно проводить расследование. Кто, куда. Я знаю, куда эти деньги у нее уходили. Я знаю, в каком количестве между собой эти люди делили. Эти люди делили, значит, пришли ей, говорили о том, что она как ломбард сдает. Но человек, мой подзащитный, он говорит о том, что он эту квартиру купил. И в доказательство тому, что он купил эту квартиру, есть договор купли-продажи, который она осознанно подписывала, и есть непосредственно передача денежных средств. Если бы акчаны бербей ошол жерде жөн эле купля-продажасы болсо, анда башкача айтсак болот эле да, анан алып аны башка бирөөгө сатып жиберсе башкача айтат элек. То есть то, что он является добросовестным покупателем, это даже подтверждается тем, что он подает на выселение. То есть он прекрасно понимает, что завтра, продавая эту квартиру, он должен ее пустой продавать. Там люди не должны жить. Понимаете? Тем более, когда это все начало разбирательство, мисалы үчүн Темиркулов буларга айтып атат, отдайте деньги, за которые вы продали, то есть 45 тысяч, если хорошо вы говорите, не хотите, вот, допустим, из этой квартиры выселяться, акчасын берип койгула деп, пожалуйста, квартираңардан алып кетирлер, 45 миңди мен берген 45 миңди берип койгула деп. Но не дают же, они хотят при всем при этом и не сатып жатканда алган акчасын да бергиси келбей жатат, ошол убакта да квартирасын алгысы келип атат. Эми андай болбойт да. Негизи болбойт да. Алмабүй Шабдыбаеванын жактоочусу Айжан Кадырова отурат, юрист. Эми бул юридикалык жактан алганда кандай маселе болуп атат бүгүнкү күндө? Ушул мыйзамдуулугу, мыйзамсыздыгы кандай болуп атат? Мыйзамды аткарбаган жактар кайсылар болуп атат? Аткарган жактар кайсылар болуп атат? Деги эле калыстык кайерде бул жерде? Бул жерде эми чындап келгенде биз юрист катары, жактоочу адвокат катары деле баягы чындык менен далилдеп, теги процесс учурунда далилденген нерселер мындай кандайдыр бир топ келиши керек да. Анан ошондуктан азыркы учурда Алма Бүбү эже жазган арыз боюнча иш козголгон, кылмыш иши козголуп, Темиркулов Касым жана акча берген бала, үйдү өзүнө өткөрүп алган бала азыркы учурда камакта отурат. Анын камакка алынышына чейин бул биз сотко кайрылыптыр, Алма эженин мурунку адвокаты менен кайрылыптыр, жанагы келишимди жокко чыгаруу жөнүндө. Бул алдоо аракети менен алынган келишим, алдоо аракети менен кол коюлган, ошондуктан жокко чыгарып бериле деп сотко кайрылат. Эми сот териштирип келип, чындай эле Алма эженин колу турса, күйөөсү согласие берип атыптыр. Анан документтер боюнча алдоочулук жок болуп атса, биз антип чыгара албайбыз, ничтожный, недействительный, жараксыз деп эмете албайбыз, карай албайбыз деп айтат. Анан отказ чыгат. Ошону менен жогорку сотко чейин бардык биз. Ошол сатып алуу келишимин жокко чыгаруу жөнүндө утулдук. Аңгычакты ал бүтөрү менен булар выселенияны бизди уже үйдөн чыгаруу маселесин көтөрүп, сот аткаруучуга кайрылып, сот аткаруучу уже бир эмес эки жолу чыккыла деп келген. Эки жолу уже кагазы келген чыккыла деп. Азыркы учурда эптеп процессуалдык бир немелерди таап алып, азыр сотко берип токтотуп турабыз, азыр убактылуу. Бирок кылмыш иши козголгону биз үчүн
аябай чоң бир жетишкендик да. Анткени бул жерде бизде 3 күбө бар. 3 күбө түздөн түз көрсөтүп келе жатат. Ай, бул залогко коюлган үй. Бул сатып алынган үй эмес деген 3 күбө турат да. Үчөө тең түздөн түз көрсөтөт. 3 күбө канчалык деңгээлде ошол юридикалык жактан алганда талапка жооп берет? Анан Алма Бүбү айымдын Улукбек мырзанын алданып калгандыгы тууралуу факты болушу керек да. Ошону эмне менен далилдейбиз эми? Алданып калган деген нерсени эмне менен далилдеп беришибиз керек? Алданып калганы, мисалы, мен Улук мырза үчүн да айта албайм, мен Алма эже үчүн айтып берейин. Бул квартирасы негизги өзүнүн баасы $90,000 жогору турат бул квартира. Эми сатып алуу келишимин түзүп атканда $45,000 эч кандай андай баа болмок эмес. Бул квартира минимум эң эле аз дегени $85,000 турмак да. Анан ошондуктан андан тышкары ай сайын жана үстөк пайыз төлөп атат эже. Ай сайын $3,100 төлөп атат. Эгерде ошончолук эле Касым Темиркулов ал үйдү сатып алса, эмне себептен ал үстөк пайыз алып атат? Ошол момент эле бүттү, чык, мени бошот дебейби үйүн? Ошол маселени мен суроо допрос болуп атканда, тиги сурак болуп атканда сурадым. Суроо бердим Темиркулов Касымга. Айланайын, 96-жылкы бала экенсиң, эмне менен алек болосуң? Официалдуу жумушуң барбы десем, жок дейт. Официалдуу жумушуң жок болсо, бул үйдү кандай кылып, кайсы акчаңа алып атасың? Десем, мага ата-энем берди, ата-энем айылдагы тиги мал жанын сатып, анан ошол акчага алдым дейт. Анан анда мына госрегистрдин выпискасы бар. Ошол моментте, сурак болуп аткан моментте выпискасын алганбыз, 39 мүлк катталыптыр. Бул жаш баланын наамында. Анда ошол сурадым. Хорошо, мына менде госрегистрдин ответи бар, мына турат. Бул жерде 39 мүлк сенин атыңа жазылыптыр. Эмне, ошонун баарын ата-энең алып бердиби десем, бул биздин ишке тиешеси жок деп адвокаты сөз сүйлөтпөй койду да. Бирок ушул биздин күбөлөрүбүз түздөн түз айтып аткан. Мына ушул алдаган, бул чын эле алар да жанында болгон да. Алма эженин жанында жүргөн ал жана 2 кыз. Ошо акча алып аткан мезгилде. Ай, Касым, сен эмнеге ушинтип алдап атасың? Сен залогко койбодуңбу деле? Ызы чуу болгон күндөр болду да, роводо да, следовательдин кабинетинде. Не дейт анда? Унчукпайт, мемиреп, аларды даже карабайт. Алардын ордуна Гасымов Анар деген адвокат бар. Ошол адвокат эле баарыбыз деле оозду жаап эле биз баарыбыз менен урушуп атты да. Эми мындай найм. Демек, жанагы мен берген суроонун жыйынтыктап келсек, жанагы 3 күбөдөн башка колуңуздарда кармаган башка факты жок болуп атабы? 3 күбөнүн түздөн түз көрсөтмөсү бар, чёткий. Андан тышкары Бердибеков Адилет деген бала азыр качып жүрөт. Жок. Карматпай жүрөт. Чакырсак канча жолу следователь чакырды, жок, келбейт атат. Мен Россиядамын, мен Москвадамын, мен тияктан. Эми укук коргоо органдары алып барып камады. Ненин негизинде камады аны? Эгерде мындай күнөөсүз адам болсо, аны камаганга эмнеге бир далил менен камады да, туурабы? Эмне үчүн камады? Албетте, ошол юрист катары бизде ошол 3 күбөнүн показаниясы менен камалды. Андан тышкары мына могу госрегистрдин берген катына кандайдыр бир баа берди, менин оюмча. Тергөө органдары баа берип туруп, анан прокуратура текшерип туруп, анан иш козготуп атат да. Эгерде прокуратура текшербей туруп эле, следователь өзү аны кыла алмак эмес. Ошондуктан менин оюмча бул жерден текшерүүлөр жүргүздү, көрдү, чындап эле. Эми мындай невооруженным взглядом деле карасак көрүнөт да, мына бүгүн сатып алып атат, бир айдан кийин кайра башка адамга өткөрүп берип атат. Мүлктүчү. Ар кандай мүлктөр бул? Квартиралар, жер үйлөр, жер участкалары ар кандай экен. Бул курулуш компания аркылуу биздин үй өтүп кеткен. Курулуш компаниянын замы Иманалиев Улан деген биздин кошунабыздын үйүн сатып алган. Анан ошол эле немеде мен да ушу үйдү сатат элем деп калып, ошо менен таанышып калганбыз. Анан офисине чакырды. Офисине бардым. Барып Назаров Өмүрбек деп директору менен тааныштырды. Ошол жерден сүйлөшүп, үйдү сатып алам деди. Анын жарым акчасын батир берем, курулуп аткан үйдөн. Квартира берем деди. Жарымын акчалай берем деп ушинтип сүйлөштүк. Анан курулушуна барып объектисин көрөйүн деп барсам, ал жерде котлован казылып,
немелер рабочий балдар, курулушчулар жок экен да. Анан мен өзүм ишене алган жокмун. Ал үй бүтөрүнө неме кылганына ишене албай кайра келип неме кылдык, отказ кылдым, болбойт экен деп. Анан кийин мен жакын сүйлөшүп калдык, аябай жакын сүйлөшүп көпкө. Анан бул жерден биздин менин өзүмдүн бир акчага муктаж экенимди билип көрүп турган. Кийин 3 ай өткөндөн кийин мени чакырды. Телефонум бар болчу. 3 ай өткөндөн кийин чакырып, банкка үйүңдү залогко коюп берип тур. 20 айдын ичинде $16,500 берем. 20 айдын ичинде кайра үйүңдү сен намыңа кайрылып өткөзүп берем. Сен ошол эле үйдө жашай бересиң. Сенден эч нерсе кетпейт, деди. Анан мен көпкө ойлонуп жүрдүк. Кайра офисине чакырып турду. Бардым, ошончо ишеничиме кирди. Анан бир күн эле Иманалиев Улан, ошо Назаров болуп чогуу туруп сүйлөшүп, банк болгондо көбүрөөк убакыт кетип атат, биз курулушту эртелетип жүргүзүп, эртерээк кыймылдашыбыз керек болуп атат. Биз дагы үйдү бүтүрүп элдерге өткөзүп беришибиз керек деп ушундай маселелерин айтып, биздин эле сотрудникке немени үйдө өткөзүп бересиң, через ошолор аркылуу 20 айга чейин пайдаланып турабыз. Анан 20 айдан кийин сага өткөзүп берем деди. Анан мен макул болуп чыктым. Чыгып аялым менен госрегистрге бардык. Ал жерде мен үйүмдү тааныбаган эле бирөөгө өткөзүп бердим. Мен аны көргөн да эмесмин, мисалы. Сотруднигибиз деди, сотрудник экен деп эле өткөзүп бердим. Өткөзүп бергенден кийин 1 айдан кийин мага ошо Адилет чалды. Бердибеков Адилет. Мен ломбардтамын. Жана акча берген. Акча берген. Мен булардын акчасын да алган эмесмин. Ошол эле борбор курулуштун директору алган ошол акчаны. Ошолор пайдаланган. Ортодо мен залогодатель мен коюп берип коюп, ортодо страдать этип мен жүрөм да. Бул боюнча укук коргоо органдары эмне деп атат эми? Укук коргоо органдарына кимдерге кайрылдыңыз? Көп жерге кайрылдым. Прокуратура кайсы органдарга? Аламединскийге, Лелинскийге, Аламедин райондук эмнеге кайрылдыңыз? Ички иштер органдарынабы же? Аламедин райондук ички иштер органдарына кайрылдым. Прокуратурагачы? Прокуратурага да кайрылдык. Азыр эми заманбап технологиянын заманы, колубузда телефон турат, ар бирибизде камера бар дегендей. Ошондой бир фактылардан барбы? Сүйлөшүүлөр же болбосо өз ара мындай пикир алышуулар, тасма деген сыяктуу сизде факты барбы? Менде бар. Мен жашыруун камера менен дагы ошол учурда борбор курулуштун компаниянын ошол офисинде туруп, Бердибеков Адилетти, Назаров Өмүрбек экөөнү беттештирген менде камера. Ал жерде эмне деп сүйлөнгөн? Мен үйүмдү алып берип коюңуз, Адилетке канча акча бересиңер, эмне кыласыңар, өзүңөр такташып алгыла, мен үйүмдү берип койгула деген. Эмне деп атат алар ошол жерде? Анан бүтүрөбүз дегенден башка маселе айтпайт. Бизде адвокат юрист Руслан Казыев отурат. Руслан мырза, мен бир нерсени сурайын, ошону жооп берип коюп туруп андай маселе көтөлө. Прокуратура органдарына чалсак биздин компетенцияга кирбейт экен, ички иштер министрлиги жооп бериши керек экен бул нерсени деди. Ички иштер министрлигине чалсак, жок, прокуратура карап атпайбы бул маселени деди. Ошону айтыңызчы, кимдерге кайрылып, кимдер менен иш алып барып атасыңар? Ички иштер министрлиги мененби же прокуратура мененби? Ким менен иш алып барып атасыңар? Түздөн түз тиешеси бар органдар. Эми мен окуя боюнча Улук мырза өзүнүн көйгөйүн айтып кетти да. Анан бул иш менен башталгандан баштап эле юрист катары ишти көргөндө бул жерде айдан ачык эле кылмыштын курамы көрүнүп турат. Бул боюнча мага чейин Улук мырза өзү Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган экен. Бирок далай азапты жеп, чуркап жүрүп, жанагы
курулуш бешик строй курулуш компаниясынын директору Назаровго иш козголуп, ал камакта отурат да. Акчаны алган ал. Бул 1 сом алган эмес. 1 сом албаганы иш жүзүндө далилденип турат. Эми ошол жерден бир кызыктай бир жагдайга туш болобуз да. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү аныкталбаган адамдарга деп туруп иштин ичинен жанагы Иманалиев дегенди, Бердибеков дегендерге өзүнчө иш бөлүп чыгып, анан бул эми мүлктүн жайгашкан жери боюнча деген таризде Аламүйдүн райондук ички иштер бөлүмүнө выделить этип деп коебуз орусчасы. Ишти ошол жака жиберген. Эмнеге именно ошо Рекил Назаров менен эле кошо алдын ала уюшкан топ катары эле иш козгоп, группа лиц дейбиз да, кылмыш жаза процесстик кодексинин түшүнүгү менен группа лиц кылып туруп ишти козгоп, баардыгына юридикалык баа берген эмес деген маселе келип чыгат да. Эми мен катышууман баштап Аламүйдүн райондук ички иштер бөлүмүндө иш турат, бирок ишти козгоодон баш тартып, ал эмне деп атат? Жанагы аттар аталган Бердибеков, Иманалиевтердин өздүктөрү такталбагандыгына байланыштуу кылмыш козгоодон баш тартылат дейт да. Иштин ичин карасакчы, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан барган токтомдон башка бир иш жок. Аны аныктай турган, ошол аттар аталгандарды аныктай турган эмне чаралар көрүлдү? Тергөө тапшырмалары берилдиби опер кызматкерлерине же ошол участкалык инспекторлорго? Андай эч маалымат жок. Мен бул боюнча Аламүйдүн районунун тергөө иштери боюнча орун басарына да бардым. Барсам мынтет да, мен ишим көп болуп атат. Мен азыр сиздин өзүңүзчө телефон чалып берейин тергөөчүгө. Мындан кийин телефонду албай, качпай бүтүр деп айтайын дейт. Болгон эң аябай тоодой кылган жумуш ушул болду да. Эми ошондон бери мынакей иш кыймылсыз жатат да. Прокуратурага арыз жазылган. 14 күн ашты, жообу келе элек. Бир ишти кыскартканда же бир кылмыштын курамы жок деп кыскартат, же болбосо муну аныкталбаган деп кыскартат да. Но аныктоо чараларын көрдүңбү? Эмнени негиз кылдың? Туура. УПКнын бетин ачып туруп таап алып атасың, статьяны, норманы карап туруп, ушунун негизинде кыскартсам болот экен деп. Бирок ал иш жүзүндө, практика жүзүндө ошол иш жүрдүбү деген маселе да. Анан жана жогоруда айтып өткөндөй үй Темиркуловго өтүп кеткен да. Назаров алдап бир өзгөрүш деген адамга каттаткан, андан кайра Темиркуловго каттатылган. Колдон колго өтүп кеткен. Колдон колго өтүп кетип, аягында Темиркуловго өткөн да. Эми мен өзүмдүн жеке ички баа иликтеп сураштырып чыкканыма караганда, булар баардыгы бир сговорду да. Баардыгы бирдей. Аны менен эмне далилденет десеңиз, мынакей бүгүнкү күндө Темиркулов бүгүн камакта отурат да. 46 кыймылсыз мүлк, ушундай мен ломбардчымын, мен силерге акча берем деп туруп өтүп кеткен мүлктөр да, монун баарычы. Ошондо 40 канча деп атасыз? 46. 46 мүлк. Бишкек шаарынын ичинде жана Чүй областынын Бүтөлөк квартиралар, жанагы. бүт квартира, эң аз дегенде $45,000 үйлөрдү жарым баага алып койгон да. Эми жана сиз сурап калбадыңызбы? Бул тараптан кантип далилдейсиңер өзүңөрдүн? Туура. Далил барбы деп атасыз? Далил барбы деп атасыз да. Ломбард жөнүндө мыйзам бар. Ломбардка кое турган өзүнүн мыйзамдар, күрөө жөнүндө мыйзам бар. Анан ошол жерде талаптар бар. Ошонун негизинде. Ал түздөн түз эле жүр деп нотариуска жетелеп барып туруп эле сатып алуу келишимин түзүп атышпайбы буларчы? Жарым акчасын берип турупчу. Туура, ошол убакта карайлап калган адам айласы жок ошондойго барат экен. Бирок эгер сен ломбард болсоң, эки тараптуу келишим түз. Акча керек адам залогко коет, ал залогодатель болуп көрсөтүлөт келишимде. Тигил акча берүүчү ломбард болуп көрсөтүлөт. Анан ошончо мына 46 кыймылсыз мүлк деп атабыз. Бул абдан чоң ишкерлик да.
мамлекетке салык түшүп атабы? Мына көмүскө ишкерлик. Мына маселенин баары ушул жерде жатат да. Анан түздөн түз далилденип турат да бул жердечи. Мындай далилденбей турган эч нерсе жок. Мүмкүн сиз ушул ишке баягы көзүңүз жетип, каныгып толук кандуу маалымат алыш үчүн мүмкүн тийиштүү кагаздарды бир карап чыксаңыз дейсиз да. Бирок тергөөчүлөр, прокурорлор беш колдой көрүп турат да бул иштечи. Алдында турат. Бул жерде мыйзам бузуу, тигилер тараптан мыйзам бузуу бар экени көрүнүп турат. Бар экени көрүнүп турат. Юридикалык баа берип кое турган иш экени көрүнүп турат. Арыз түштү, муну кылмышын козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарууга негиз жок экени көрүнүп турат. Кылмыш жаза процессуалдык кодексте 10 күндүк мөөнөтү бар. 10 күндүк мөөнөттө эч кандай иш кылбайт. Кылса жетишпейт. Мүмкүн тергөөчүлөр жетишпейт. Мүмкүн иши көп. Бир тергөөчүгө мүмкүн 20-дан 30-тан иши бар, жетишпейт. Анан айласы кетип эмне кылат? Мына ушинтип кыскартат. Мыйзамсыз, негизсиз токтом чыгарып кылмыш ишинен баш тартуу жөнүндө баш тарткандагы аныкталса, прокуратура чара көрөт деген кылмыш жаза процесстик кодексте так көрсөтүлгөн. Камалып турган жаран экинчи тарап эмненин негизинде жана Айжан айымга берилген суроо, эмненин негизинде камалып атат? Ал болсо убактылуу азыр камоодобу же болбосо соттун атайын чечими менен камактабы азыр? Ооба, жана Бешки строй компаниясынын директору жөнүндө сөз болуп атат да, ошол жөнүндө айтып атасызбы? Ооба, бул ал жерде 27 факт, 27 жабырлануучунун арызынын негизинде камалып отурат. Эми ишенесизби? Жок, Назаров жөнүндө суроо бердиңиз, Ооба. 27 киши жарандардын арызынын негизинде. Баарын ошентип, мынакей бул жакта алдагандай үй куруп берем. Акчаңарды бергиле, мен мына үйүм бүткөнө калды. Эгер акча бербесеңер үй бүтпөй токтоп калат. Алдын ала акча берсеңер үйдү бүтүрөбүз. Бат үйлүү болуп каласыңар деген факты менен да. Эми ал жерде дагы өтө кызык фактылар бар. Мына Ленин райондук сотунда каралып атат. Тергөө иши бүтүп, иш тергөө өткөн, сотко өткөн да. Иш каралып атат азырчы. Ал жерде 2 кайниси бар, өзүнүн аялы бар. Жабырлануучулар бүт ошол группа лиц кылып баарына арыз жазган. Төртөөнүн тең действиясы, кыймыл аракеттери бирдей. Бирок эмнегедир ал жерде жалгыз гана Назаров гана камакта. Калгандардын үстүнөн сот кылмышын кыскартып атат. Мыйзамда кыскарта албаш керек эле. Ал жөнүндө бизден башка жабырлануучулар даттанып, азыр Бишкек шаардык сотуна иш барып, жок, сот ишти кыскартууга акысы жок. Же күнөөлүү деп табат, же актайт, өкүмүн чыгарат деген жүйө келтирип, азыр ишти кайра артка берди. Кайра Ленин райондук сотунда каралып жүрөт да. Мына ушундай негиздер менен Бакыт мырза, ушундай негиздер менен жарандар мына жылдап. Алдаткан 2021-жыл, бүгүн 24-жыл. Мындай фактылар өтө көп да. Өтө көп да. Мисалы мен жана эле айтып атпаймынбы? 27 адамдан түшкөн арыздын негизинде камакта отурат деп. 27-ин баары бияка келген жок, биз жеткирген да жокпуз. Алардын атынан келип отурасыздар. Ооба. Айжан айым. Мындай да, Бакыт мырза, азыр сиз айтып кеткен бияка тактоо иретинде суроо. Биз Касым Темиркуловдун үстүнөн жазган арыз боюнча Темиркулов камакта отурат. Эмне себептен? Анткени 209-берене жаза кылмыш кодекс боюнча 209-берененин 4-бөлүгү өтө оор кылмыштардын эмесине катарына кирет. Ошондуктан соттор аргасызга камайт да, анткени 4-бөлүк бул өтө оор. Бирок убактылуу камакта. Убактылуу камакта, СИЗОдо. СИЗОго убактылуу 1 айга камаган. Эми азыркы учурда ошону булар дагы даттануу келтирип, азыркы учурда 26 майда Бишкек шаардык сотунда каралат. Бизде программабызда Акыйкатчы институтунун укуктук маселелер боюнча өкүлү Эмил Жандайев отурат. Эмил мырза, жантан бери маселени угуп отурдуңуз. Кандай пикирде калдыңыз? Деги эле ушул укуктук жактан ушундай укугу бузулган адамдар сиздерге ушул маселе, ушул тема боюнча кайрылгандар азбы көппү? Именно бусин тематика тиешелүү кандай арыздар түшөт? Тийиштүү органдар кылмыш иш козгобой атат. Биякта алдамчылыктын факты болуп атат. Бирок укук органдар ошону көрүп туруп, кылмыш негизсиз козгобой атат деген арыз менен түшөт. Же болбосо кылмыш иш козголду, жана күнөөлүү адам камалды же жоопко тартылып атат. Бирок биздин эң биринчи максатыбыз жанагы алданган каражат акчаны өндүрө албай атабыз.
тиги өзүнүн жазасын алып берет өкүм менен, бирок ошо тиги жаза өтүп кете берет, бирок биз тиги өзүбүздүн тиги эмети мүлкүбүздү, акчабызды өндүрө албай атабыз, акыйкат жок деп ошондой тиги эки түрлүү арыздар менен бизге түшөт. Эми биз болсо эми ошо же кылмыш иштерге кийлишип, же ошо кылмыш иштерди тиги каралбай, ошо жөн эле тиги көбүнчөсүн ошо тийиштүү органдарга жөнөтөбүз, тиги жабырлануучунун доводдорун карагыла, текшергиле, тияка көңүл бергиле деп эле ушинтип эле тиги ошондой эле кылабыз. Жумуш ошондой. Ломбард маселеси боюнча ушундай бир мүлкүн алдырып коюп, же болбосо ушундай ыйлап сыктап көз жашын төгүп жүргөндөр сиздерге кайрылабы? Вот ломбард боюнча ошо бирде жолу бизге ошондой бир арыз түшүп. Акыйкат жинсине кайрылган жок? Жок, кайрылган жок. Алдамчылык боюнча жанакындай тийиштүү органдар тийиштүү чара колдонуп атат деген арыздар түшөт. А бирок могу ломбард жөнүндө дагы биз кандай ушундай арыз түшө элек. Эми азыркы иш ломбардка дагы мындай тиешеси бар адамдар да катышып калып атпайбы бул жердечи? Анан карызга алып, карызга берген адамдардын ортосундагы баягы ортосунда жаралган маселе болуп атат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай болду? Биякта эми азыр могу айтышымында бир жерде уже кылмыш иш козголуптур, күнөөлүү адам камакта уже. Тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Тергөө амалдары жүргүзүлүп, азыркы учурда тергөө аяктоосуна келди. Кудай буйрса эми биздин аракетибиз менен Алмай эженин аракети менен Алмай эже прокуратурада, Ленинский райондук прокуратурада айланайын жашады окшойт. Аякта тиги короодогу итинен бери Алмай эжени уже тааныйт да, мындай айтканда. Анткени жалгыз жашап аткан үйүнөн ажыраш ушундай возрастта болуп турган адамга, күйөөсү сахарный диабет, күйөөсү сотторго келет, тиги следовательге келет, каждый раз ыйлаган боюнча кетет. Пока жанагы тиги өндүрө элексиңер. Жок, өндүрө элекпиз, бирок ал күнөөсүн мойнуна албай атат да. Биякта болоттур да. А силердики боюнча козголду же козголгон жок? Биздики боюнча жанагы Бешик строй компаниясынын башкы директору камакта. Назаров деген. Назаров боюнча тергөө амалдары жүрүп, иш сотко өткөн. Бирок маселе мындай жатат да. Өндүрүп болуп атабы жанагы? Бакыт мырза, мындай да, кылмыш жаза процесстик кодексинде тергөөчү жабырлануучунун кеткен чыгымдарын же болбосо жанагы келтирилген зыяндын толтуруп берүү жагын аракетин көрөт деген. Аракет көрүлбөй атат да. Ал жок да, ал маселе жөнүндө жок да. Баягы алдына келген ишти козгогусу келбейт. Эгер козголо турган иш болсо, кыйнап жүрүп эптеп козготсоң, андан эптеп кутулуштун амалы да. Өндүрүштөн сотко эптеп тээп жоготуштун амалы да. Анан маселе ушунда жатат. Жанагы Темиркулов деп атпайсызбы? Бул Темиркулов жалгыз эмес да. Жанагы тергөөдө 40 май деген сөз биз ошону жеткире албай атабыз да. Эмнеге Темиркулов жалгыз өзү жооптуу болуш керек? Темиркуловго чейин бар да. Жанагы аттар аталып атат го. Иманалиев, Бердибеков дегендер, Акматов дегендер. Булар группа лиц да. Уюшкан өзүнчө ушундай ломбардчы топтор да. Маселе ошол болуп атат. Аларга эч кандай кылмыш иши козголбойт да. Эгер иш тергелеби, дыкат, толук, айкын, бардыгына юридикалык баа берилиш керек да. Анан тийиштүү органдар келбей калбады. Эмил мырза, эгерде ушул сиздерге ушул маселеге окшош жагдайлар жаралып, же болбосо ушул эле жарандар, жабырлануучулар сиздерге арыз жаза турган болсо, карай турган жактары бар бекен? Сиздер кийлигише турган жактары. Азыр угуп отурдуңуз маселени. Эми биз деген биздин мыйзам боюнча биз процессуалдык чечимдерди чыгарбайбыз. Раз процессуалдык чечим чыгаргандан кийин, балким соттук процесстерде катыша турган жагдайлар. Биз юридикалык бааны бере албайбыз да. Бизде мыйзамда полномочиябыз жок. Ошол себептен биз кайра эле ошо арыздар түшкөндө биз тийиштүү органдарга жөнөтөбүз. Карап койгула, жакшылап, контролго алып койгула, анан алардан маалыматты сурап алабыз. Анан эси бизге бул чаралар толук колдонбосо, биз жана жылдык баяманда жогорку кеңешке барып ошондой маселени көбөйдү көтөрөбүз да. Жарандардын укугунун бузулушу боюнча, момча жарандын укугу бузулган деген. Да, мындай маселелер боюнча тийиштүү органдар жакшы иштеген жок. Толук баа берип турбайсыздарбы? Укук коргоо органдардын ишине. Ошону анын биз жылдык баямында деле ошо жакта көрсөтөбүз. Же болбосо
кээде ошо тийиштүү ошо органдарга тиги массалык маалымат каражат негизинде эле ошо бир информация берип коебуз мына ошо. Жанагы тергөөчүлөрүбүз мындай милдетин так аткарбай ошонун жыйынтыгында мындай жагдайларда жаралып атат деген пикир жаралып атпайбы? Соттук процесстерде мисалы ошол сиздердин катышуңуздар менен ошол бааны берсеңиздер болобу? Соттун алдында сиздер үнүңүздөрдү кошуп, мына тергөөчүлөр мындай чала чарпыт иш кылып, анан ушундай негизде иштер чала чарпыт болуп атат деген. Биз үн кошо аласыздарбы соттук процессте? Сот процессине биз мониторинг жүргүзөбүз. Биз сот процесстерге катыша беребиз. Бирок белгилеп кетчү нерсе бар, биз сот процессинде тарап эмеспиз. Биздин оюбузду сурабайт. Биз как зритель катары сот процессине киребиз, анан өзүбүз ошо карай беребиз, ошо процессти мониторить этип. Анан биз ошо жанакындай процессуалдык эмелерге киришип албагандан кийин бизден сот ой сурабайт. Аякта адвокаттан сурайт, жабырлануучудан сурайт, айыпкерлерден, айыптоочулардан сурайт. Биз болсо как зритель катары ошо процессте эле отура беребиз да ошо. Баа берүү катары? Өзүбүздүн личный баа берип элечи. Бирок ал процессуалдык күчүнө жок да ошо. Ошондой бар да ошо момент. Биздин бере турган баа процессуалдык күчү жок. Аны тетиги прокуратура же сот эске алабы, же албайбы, алардын немеси да тетиги ошо. Алардын немеси ошо. Юрист катары ушул акыйкатчы институтуна муктаждык жаралган жокпу сиздерде? Эми муктаждык бар. Акыйкатчы деп атын уксаң барың келет. Бирок азыр Эмиль мырзанын жогун өзүңүз укпадыңызбы? Орусча айтканда толк жок да барган менчи. Рычаг жок да бул акыйкатчы институтунда. Эч кандай бирөөдөн талап кыла албайт мисалы. Сиз айткан жанагындай тергөөчүдөн талап кыла албайт. Мага моундай жаран кайрылды. Ишин теңирден тескери кылып атыптырсыңар. Эмне үчүн андай кылдың деп сурай алышпайт. Ошол эле соттон барып, ошол эле прокуратурадан барып. Мындайча айтканда рычаг жок. Ошол мен деле кошулам, акыйкатчы институту болгону мониторинг жүргүзгөн Эмиль мырза, орган. айрым учурларда ушул жарандын, мынабу камалып жаткан жарандынбы, же болбосо мынабу эркиндикте жүргөн адамдынбы, кайсы бир учурда укугу бузулуп атыптыр деген баңыңыздарды бересиздер го. Ошону укук коргоо органдарынын чечиминен кийин анан сиздер айтасыздарбы, же өзүңүздөр айтканга да укугуңуздар барбы? Акыйкатчы институттун массалык маалымат каражаттарынан көп эле пикирлерин окуп калып атпайлыкпы? Укугу бузулуп атыптыр деген маселе. Пикирибизди айтабыз, бирок ошо жанагы ошо пикирибизди алар көңүлгө алабы, же албайбы, ошондой болуп атпайбы? Бул жанагы рекомендательный эме болуп атат да. Эси жанагы биз ошон үчүн жогорку кеңешке жаңы конституциялык мыйзам киргизип атабыз. Биздин пикирибиз ошо тетиги не рекомендательный, обязательный сила болсо, анда ситуация кичине башкача болот да. Вот ошондой мыйзамдын долбоорун биздин жогорку кеңешке биз уже проект уже киргизебиз. Эси биздин депутаттар ошону колдоп берсе, анда биякта адвокаттар айтканда бизде да рычаг болуп калат да. Анда биздин пикирибиз, оюбуз уже жанагы рекомендательный эмес, эске алып коюла дегендей мааниси менен эмес, уже аткарыла дегендей талап болуп калат да уже. Кошумчалай кетчү нерсе болуп атат да бул жерде. Эми чындыгындачы андай көзөмөл органдын деле бизге чындыгында кереги жок. Турат прокуратура. Мыйзамдуулуктун көзөмөлдөй турган прокуратура эле жетиштүү да. Прокуратура өз ыйгарым укуктарын жанагы кылмыш жаза процесстик кодексинде көрсөтүлгөн нормаларга таянып туруп иш алып барып койсо, убагында алып барып койсо элечи, баардыгы олтун деле да. Мыйзам турат. Кыскасы мыйзам иштесе эле ошол мыйзамды иштете турган адамдар деле турат. Ошолор иштеп эле койсо баардыгы өз жолуна түшөт да. Бизде бүгүнкү күндө өтө активный иштеп аткан улуттук коопсуздук кызматы бар. Бирок эми алардын деле чама чаркы жак экен да. Жалпы Кыргызстанда ушундай жаралган көйгөйлөр менен бүт эле УКМКга бара берсе, алар кайсы бирине жетишет? Социалдык маселелерге байланышкан чиеленишкен көйгөйлөр деп атпайлыкпы? Ошол жалпы темалар болуп атат бул. Ошонун ичинен ушул укугу бузулган адамдар көбүнчө кайрылышат ушул программага. Бирок укугу бузулган адамдардын ичинен дагы ушул жанагы финансылык маселелерге байланыштуу чиеленишкен көп көйгөйлөр бар да. Ошо менен көп кайрылышат. Бирок эми сизди колуңуздан жетелеп барып, бирөө ушундан акча ал, же болбосо ушуга квартираңды күрөөгө кой деген жок да. Бул жанагы мен башында айткан финансылык сабатсыздык маселеси ушул көйгөйгө алып келип такап атат. Эмне үчүн сиз жаныңызга юрист алып албадыңыз? Ошо эмне үчүн тез аранын ичинде ошондой чечим чыгарып, эмне үчүн батириңизди бирөөгө каттатып бергенге
аргасыз болдуңуз? Эмне себеп болду? Эми ошо мага акча сурашында керек болгондон себеп болду. Жоктуктун айынан ошого Юрий салып алган оюңузга келген жокпу? Оюма да келген. Мен бул балдарды мындай алданып, мындай ишке барып, мындай кылып да көргөн эмеспиз да. Биз биринчи жолу ушуну биз баягы илгеркилерде жүрө бериптирбиз да. Биз эми ал балага ишендик да. Келип үйгө келип үйдү көрүп, жок эже биз өткөрүп беребиз кайра эле. Сизде ээн атам бар деди да. Биз эми ошонун сөзү менен гана ишенип кете бериптирбиз да, чындыкта эле. Биз андай эч бир арамдыкты ойлогон жокпуз. Мына Кудай Аллахтын астында чындыкта. Руслан мырза. Бакыт мырза, мен азыр эжеге берген жоогуңуздан кийин мен мындай сүйлөй албай койбой турбай атам да, ошол анан эже да мындай өзүнүн оюн толук жеткире албай атабы. Маселе эженин барып акча сурашында эмес да. Баарыбыз эле кайсы бир учурда муктаж болуп калабыз. Муктаждык жаралат. Муктаждык жаралат, ооба. Эми ошондой муктаждык менен акча үйүн күрөөгө коюп акча алдым деп атат жанатан бери. Баарыбыз угуп атабыз да, туурабы? Же үйүмдү саттым деп атабы? Саткан жок да. Ооба. Тигилер эмне деп бүгүнкү күндө сотко кайрылып үйдөн чык деп атат? Мен сени үйүңдү сатып алгам. Чык деп атат. Маселе ушундан келип, талаштар ушундан келип чыгып атат. Үйүмдү мен сага качан саттым эле? Мен бүгүнкү күнгө чейин $25,000 сага төлөбөдүмбү? Төлөп атпаймынбы? Эмнеге сен мени үйдөн чыгарып атасың? Мен залог катары эле койбодум беле сага? Мен жөн эле акчага эле муктаж болуп албадым беле? Мен ошонун далилин сиздерден ошонун далилин сурап атпаймынбы? Ошол күрөөгө койгонбу же сатканбы деген маселеде бир ортоңуздарда кагаз барбы бир? Маселе ушул жерде жатат да. Маселе. Эгерде алар ломбардчиктер болсо, келишим бар. Сатып алуу келишимдин негизинде эле үйүн өткөрүп албайт да. Ал ломбардтын атайын өздөрүнүн лицензиясы болот. Ошол лицензиянын негизинде иш алып барат алар. Күрөө жөнүндө мыйзам бар. Ошонун негизинде келишим түзүлөт. Бул жерде сатуу ал. Үй толук эле тигил тарапка өтүп кетип атпайбы? Бирок кийин изилдеп көрсөк, ал эч кандай ломбард эмес болуп чыгып атпайбы? Маселе ошондо болуп атат да. Биздин учурда, биздин случайда мына эки бул Улук мырзанын жагдайында Бешик строй компаниясынын директору менен милдеттеме болгон келишим бар. Мына турат бизде келишим бул жерде. Кагаздар, документтер бар. Документтер бар. Строй компаниянын печати, штампы базылган. 20 күндүн ичинде үйүңдү чыгарып берем. Же болбосо салып аткан элиткаман 20 күндүн ичинде үй квартиралуу болосуң, аласың. Эгер ал квартирам бүтпөй калса 20 айдын ичинде өзүң үйүңдү кайра өзүңө эле кайтарып берем деген милдеттеме бар. Эки тараптуу кол коюшканы бар. Бирок бүгүнкү күндө темир кулуп коюп кетип атпайбы? Темир кулуп бүгүн муну сотко берип, сотто чык эле чык деп колоп жүрбөйбү үйүнөн? Алдамчылык барбы? Бар. Эми баягы тигил тарап бүгүн жок да. Укса мүмкүн, айтышы мүмкүн да. Биз жарандык тартипте сотко бергенсиңер, туура бергенбиз биз. Алданып калдык депчи. Райондук Аламидин райондук сотунан утканбыз. Жанагы эки темир кулукка өтүп кеткен сатуу алуу келишими жокко чыккан. Улук мырзанын маселеси боюнча. Ооба. Бул бизге Темиркулов мынтип айтып атат да, Касым. Сен үйдү кандай кылып алдың эле деген суроо болду дагы. Десе, ал айтат, мен сатып алдым деп атат. Мен футбол ойноп дейт, жүрсөм эле Адилет мага ушул үй бар деп таап берди дейт. Мен үйдү же объявление жазбасам, ушунча Бишкектин ичинен да Адилет кандай кылып менин үйүмдү таап алганда мен таң калып атам да. Адилет мен таптым, ушул үйдү жүрү сатат экен деди, келип эле көрүп эле сатып алдым дейт. Же мен эчтеке жазбасам, же объявление илбесем, булар менин үйүмдү кантип таап келип, кантип жасып алды? Ушундай дагы вопростор, суроолорду кылып атат. Сизде жана Улук мырзага бергендей суроо бербедимби? Ошондой фактылардан барбы? Өз ара сүйлөшүү, бир тасмага тартуу? Адилеттин голосовойлору бар, качан мындай жазуулары бар менде жазган немелери. Ал менин напарнигим. Сотто ошол нерселер далил болуп берет бекен? Далил болуп берет, кандай болуп бербейт? Адилеттики эми бар менде. Айжанайым, сиз ушуну айтсаңыз, ошондой нерселер, аудио сүйлөшүүлөр, жанагындай тасмалар кайсы бир деңгээлде жардам береби?
Менин оюмча жардам берет. Бирок могу азыркы 26 апрелде боло турган сот бөгөт коюучу чара колдонуу жөнүндө сот болот Бишкек шаар сотунда. Ал жактан эми аны айта албайбыз биз, анткени ал жерде Касым Темиркуловдун үстүндө эле иш козголгон. Адилетке мен эч кандай тиешем жок деп атат азыркы учурда Темиркулов. Бирок экөөнүн чогуу жүргөнүн, экөөнүн чын эле напарник мындай айтканча экенин кайрадан эле өзү допростон эле өзүнө өзү карама каршы болуп эле суроого улам суроо туулуп атып, өзүнө карама каршы бир показаниялар берип атат да. Эми бул маселе барып такалып, ушул укук коргоо органдары өзүлөрү чекит коет болушу керек. Сиздердин бүгүнкү студияга келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай эле ушул социалдык жашоого байланыштуу карапайым элдин мүдөөсү, деги эле жашоо турмушта болуп жаткан чиеленишкен ар түрдүү маселелер, анын ичинде ушул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселесине айланган жеке финансылык уюмдар, алар менен карапайым элдин ортосундагы байланыш, андан келип чыккан чыр-чатак, келишпестик маселелер, аны көзөмөлдөгөн укук коргоо органдарынын бүгүнкү күндө жасап жаткан мамилеси тууралуу сөз кылдык. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.